Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн ушул кичине бир сөз геотец жөнүндө кылмакмын. Геотермалдык жылуулук электростанциясы. Бул деген экологиялык келечек. Негизи бизде азыр кыш башталып атат, баягы күз бүтүп атат, күз бүтөөрү менен суук башталат. Жакында уже бир эки канча күндө жылуулук бериле баштайт. Бериле башталганы менен көмүр жагылат. Көмүр жагылып баштаганда Кыргызстан, Бишкек мисалы үчүн, Кыргызстандын кээ бир шаарлары ушул смогко учурайт да, смогко учурап, анан аба карарат. Анан ушу менен дем алабыз. Анан дем алып туруп, анан бир аздан кийин ошол кээ бирөөлөр канча жылдын ичинде, 20 жыл, 30 жылбы, кээ бирөөлөр эртерээкпи, ошол акырында ушундай кээ бир өпкө ооруларына дуушар болобуз. Бул деген абдан жаман көрүнүш. Мындан чыгыш мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал аябай кымбат бир мүмкүнчүлүк да. Мисалы үчүн бул геотермалдык ТЭЦ. Геотермалдык ТЭЦ деген эмне? Бул деген жер кыртышынын астында, ошол билебиз, баарыбыз билебиз, мектептен окуганбыз, жердин ортосунда магма бар, анын температурасы бир нече миң градуска чейин жетет. Жердин кыртышы бир аз муздагыраак да, жердин кыртышы муздагыраак болгондон, бирок мындай ичке кабык катары ошол магманы камтыйт. Кээ бир жерлерде магма сыртка чейин чыгат. Ошол сыртка чейин чыккан жери бул жылуулук, мындай жылуу булактар деп эсептелинет да. Ошондой жылуу булактын жанынан атайын трубаны киргизип, жер астына ысык сууга тийген труба, мурунку геотермалдык гэстер, мисалы үчүн тесттер, алар ошол түзмө түз жылуу булак менен иштегенге аракет кылышкан. Жылуу булак менен иштегенде бирок кичине начарыраак болот да иш. Башкалар болсо, жаңылар болсо азыр ушул баягы мындай замкнутый дейт, толук жабык система менен иштешет. Бул деген темир трубалар жер астына казат. Жер астында ал трубалар ысыйт, ысыганда анан ошол буу чыгат. Буу чыкканда турбинаны айлантып, ошол таза суу куюлат. Негизи таза буу чыгат. Таза буу чыкканда отопленияга, жылуулукка жана электроэнергияны жасаганга керектелет. Бирок мурунку ушул геотермалдык тесттер түзмө түз минералдык жылуу сууларга трубаларды кошсо, ичине ушинтип туз тез өсүп кетчү да. Анан азыр деле ушундай эмелер бар, ушуну курорттор же кандайдыр бир жерлер, трубалар тез коррозия болот, тез бузулуп, ушинтип жабылып калат туз менен. Ошон үчүн жабык системалар жакшы. Жабык системалар бул схемада көрүнгөндөй трубалар жер астына казылат дагы, трубалар жер кыртышы менен жылуу суу менен түзмө түз тийишпейт да. Түзмө түз тийишпей, бир ошол металлдык тамчасын аркылуу эле жылуулукту алмашып, ошол таза суу куюлат. Таза суу кайра сыртка чыгып, кайра конденсация болуп, кайра ылдый куюлат да. Негизи ушундай система жакшы, таза. Эң кызыгы, жер кыртышы дагы жерде 2 миллиард жыл бар аралдыда. Жердин негизи ошо жашы 4,5 миллиард жыл деп айтылат. Алдыда дагы 1-2 миллиард жыл бар болгону менен бизге билбейм, миллиард жыл жетет го дейм, биздин урпактарыбызга деле 5-6 мындай аталарды алганда да, келечекке. Негизи ошол ушундай системаны койсоң жакшы болот. Көмүр кереги жок. Мисалы үчүн Бишкектин жанында ысык ата бар, теплоключинка бар, баягы ысык көлдөрдө ар кандай жылуу булактар көп Кыргызстанда. Ушуларга салсаң, бул электростанция түбөлүк иштей берет, көмүрсүз эле жакшы иштейт. Анткени баягы эгерде жабык системаны кылсаң, аяктан кир топтолбойт, туз топтолбойт. Системаны бир гана кыймылдап аткан бөлүкчөлөрүн алмаштырууга туура келет. Ал бөлүкчөлөрү бир 6-7-8 жылдын ичинде ремонт болуш керек, каралыш керек. Бирок негизи иштөөчү мөөнөтү 15-16 жылга чейин чыгып кетиши мүмкүн ушул турбиналар. Албетте аларды ремонт кылып, карап, алмаштырганга туура келип калат. Калганын баары бүт системаны бир курса кечке иштей берет. Ушундай сыяктуу электростанциялар, жылуулук электростанциялар, геожылуулук электростанциялар ушул Австрияда курулган, Чили, Коста-Рика, Хорватия
Сальвадор, Эфиопия, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индонезияда курулган. Ошол бул жерден таблицадан көрүп атасыздар. Бул жерде канча энергия жылына чыгарат көрсөтүп берет. Италия, Япония, Кения, Мексика, Зеландия ушу бүт жерлерде, Америка Кошмо Штаттарында абдан көп да ушул ушундай станциялар. Негизи ушул 179 өлкөдө ушундай кандайдыр бир кичинекей же чоң станциялар бар, жада калса Турцияда дагы. Эң кызыктуу ушул энергетика өнүгүп келатат, жерден түзмө түз жылуулукту алуу. Учурда мисалы үчүн 1 мегаватты куруш үчүн Кыргызстанда жакынкы баада 400 миңден 700 миң еврога чейин барат. Ошондо мисалы үчүн Кыргыз Бишкектин эле ТЭЦин алалы, Бишкектин ТЭЦин кайра жаңысын куруш үчүн 320 миллион доллар керек болот да. Эң 700 евродан 700 евро, 400 евро мисалы үчүн 1 мегаватты жасалса, анткени ушул Бишкек ТЭЦинде 800 мегаватт. Бир жылдын ичинде ушул ТЭЦ өзү 5 миллион долларга чейин жыйнайт да элден электр энергияны сатып. Ошону менен кошо баягы көмүрдү дагы керектейт. Мисалы үчүн эгерде геотермалдык электр станциясы канча турат десек, геотермалдык электр станциясынын баасы ушул дүйнө жүзүндө азыр 1 мегаватты 3 миллион доллар турат да. Ошондо Бишкекте эле 800 мегаваттык электростанция салынса, жылуулук электростанциясы, анда 2,4 миллиард доллар кетип калышы ыктымал, тилекке каршы. Анткени бул жаңы технология деп эсептелгенинен баалары ушундай бийик да. Ошондо 2 миллиард Кыргызстан үчүн аябай кымбат эле баа болот да. Ошону мисалы үчүн канча жылдын ичинде актайбыз деп эсептесек, мисалы үчүн эгерде биринчи көмүр канча керек дейт да. Ошол эле Бишкек ТЭЦ көмүргө күнүнө суткасына 1,5 миң тоннасын керектейт. Ошону 1,5 миң тоннасын керектесе, бир жылда ошол 2 миң тоннадай, 2,5 миң тоннадай керектесе, ушул баасы 4,2 миң сом болсо, мындай орточо алганда, бир 100 миң доллар, 150 миң долларга чейин керектеп калышы мүмкүн да ошол Бишкек ТЭЦ. Аны эгерде баягы бөлсөк ошол эмеге, Кыргызстанда карасак да, негизи ушул ГЭСтен Кыргызстан үчүн артык нерсе жок, бирок ГЭСтерди куруш керек. ГЭСтерди курганга логистикасы кыйын, сууларды буруш керек, экологиялык тараптан кичине мындай кыйын болот, бирок ГЭСтен артык, ГЭСтен сонун Кыргызстан үчүн вариант жок да. Бирок убакыт өтөрү менен мөңгүлөр да кургайт, мөңгүлөр азаят, ушул кургакчылык заманы келатат, келечекке геотэцке эле өтүп кетет го элдин баары, өлкөлөрдүн баары. Жылуу жана ысык сууларды булактары 50ден ашык Кыргызстанда негизи. Демек 50ден ашык ушул геотэц курса болот экен. Анан бир гана ушул геотэц канча убакытта акталат десек, бир 400 жылдын ичинде акталат да, 2 миллиард турса. Ошон үчүн геотэцти кура алабызбы? Негизи эгерде ушул чет элдик адистерди чакырып силер куруп бергиле десек, 2 миллиард доллар алат да Бишкекте бир геотэц, Бишкекте 800 мегаваттык геотэцти курганга. Балким ушул жерден биздин өзүбүздүн Кыргызстандын кулибиндери, инженерлери ойлонуп, үйдөн эле, бул Кыргызстандан эле ойлоп табылчу ушул технология менен иштеп көрүп, жылуу булактар менен ушундай геотэц курса жакшы болмок. Баягы чет элдик патенттер аябай кымбат, өзүбүздөн патент чыгарсак, балким бирдемке арзанын куруп чыкмакпыз да. Ушул боюнча көп эксперименттер керек, ушул боюнча иш аракет керек элден, баягы инженерлерибизден, бизден да Кыргызстандан да инженерлер чыгыш керек. Антсе болбойт. Демек ушул геотэц эң экологиялык жакшы нерсе, бирок азырынча кымбат эгерде сырттан сатып алсаң. Ушул тарапта бир ойлорду жүргүзөлү, анткени көмүр кереги жок ушул геотэцти иштетиш үчүн. Бир гана суу керек, инженердик ыкма керек. Көп темир кетет, бетон кетет. Бирок мындайдан алганда генераторлор колдонулат. Бул генераторлору, бирок мындайдан алганда бул таза энергия да. Ошол биринчи ГЭС куруш керек, эгерде экинчи колдон келсе, геотэцтин баасын арзандатканын таап, геотермалдык жылуулук электростанцияларын куруш керек. Ушундай маалымат жазылгыла, туугандар.